Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. 1 апрель. Өзүмдүн ичиме карап, өзүбүздү жана жашообузду моралдык жактан терең изилдеп жана коркпостон аларга баа бердик. 4-кадам бул ар бирибиздин милдетибиз. Кандай болгонун жана кандай экенин аныктоо үчүн чечкиндүү жана азаптуу аракет. Табигый каалоолорум мени кантип, качан жана кайда кыйратканын так билгим келет. Бул башкаларга дагы, өзүмө да алып келген бактысыздыктарга кылдатык менен карагым келет. Менин эмоционалдык деформацияларымды билүү менен мен аларды оңдоого умтула алам. Бул үчүн даяр жана туруктуу аракет болбосо, менин жан дүйнөмдө толук соолук же тартип болушу мүмкүн эмес. Карама каршы сезимдерден арылуу үчүн мен өзүмдү күчтүү жана пайдалуу сезишим керек. Мындай аң сезим бир эле убакытта келе бербейт. Ал эми өзүмдү өзүм байкап туруум туруктуу эмес. Реалдуулукка чынчылдык менен баа берүү менен аркылуу жана руханий жактан өсүп, өзүмдү өзүм байкоомду тереңдете алам. Эгерде мен көйгөйлөрдөн качпай, аларга түз бетме-бет жолугуп, аларды чечүүгө тайманбастык менен киришсем, алар азайып барат.